Бүгүнкү каарманыбыз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин математика кафедрасынын профессору Шаршеналы Алиев. Шаршеналы Алиев 1974 тарта Кыргыз мамлекеттик университетинде эмгектенип келет. 29-ай пайда болот. 29-ай пайда болот. Бул март айында. Анткен себеби 4 жылдын ичинде бир жолу 1974 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин механика математика факультетин бүтүрүп, анан эркин диплом менен бүтүргөм. Анан кийин министерствонун направлениясы менен ал кезектеги Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер институтуна физика математика факультетинин жогорку математика кафедрасына мугалим болуп иштеп калдым. 1984 жылга чейин иштеп, 84 жылдан 92 жылга чейин Скрябин атындагы Айыл чарба институтунун жогорку математика кафедрасында чакырып иштеп, анан факультетке кайра чакырып келишти. 3-сентябрда менин ишим ушул эшиктен башталган. Анткени 74 жылы Кыргызстандын 50 жылдыгына карата биздин студент кыздарыбызды теги Моисеев деген Большой театрдын балетмейстер ошол киши келип площадька ошол 50 жылдыктуу майрамдагында биздин студент кыздарыбызды Айыл чарба институтунан жигиттерди, физкультура институтунун жигиттери менен ошол площадька бир 1,5 миң кишидей студенттерди даярдагы го дейм. Ошондо биринчи жолу ректор биз студенттерибиз ар бир факультет өзүнүн студенттерин короого тизгенден кийин, анан кийин сен 800 студент дегенде ошо канча студент бүгүн келиптир деп санасын деп мага ушул жерге жаңы келген мугалим мени айтышты. Шаршенбек, тур, сени сана деп атат. Анан биздин студенттерди экиден киргизип мындай ачып коюп. Анан мен бул жерде туруп ичимен эле санап атам, ичимен санай берип, аябай толкунданып, мен биринчи Кыргыз кыз келиндер институтундагы ишим ушул эшиктен башталды эле. Биринчи күн ошондой болду эле. Анан мен биринчи кафедра башчысы болуп иштедим. Анан кийин 94 жылдан баштап 2003 жылга чейин 10 жыл, 11 жыл ошол Арабаев университетинде педагогия факультетинин деканы болуп иштедим. Шаршеналы Алиевдин баштапкы билим берүүнүн педагогикасы, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы, физика математикалык билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары жана предметтик стандарт математика боюнча эмгектери учурда окуу процессинде адистерди даярдоодо нормативдик документ катары колдонулуп келет. Шаршеналы Алиев 2004 жылы докторлук диссертациясын ийгиликтүү жактап, Германиядагы математика дидактикасы боюнча илимий коомдун мүчөсү болуп, эл аралык илимий журналдарга макалаларын жарыялаган. Анын илимий эмгектери Scopus базасында катталып, 14 илимдин кандидатын даярдаган. Дифференциалдык жана интегралдык эсептөөлөр аталышындагы 2 томдук китеби кыргыз, орус, англис тилдеринде жарык көргөн. Жалпысынан 220 ашуун илимий жана окуу методикалык эмгектин, анын ичинде 2 монографиянын, 6 китептин жана 13дөн ашык окуу методикалык колдонмонун автору. Шаршеналы Алиев 2006 жылдан тарта окуутунун теориясы жана методикасы адистиги боюнча кандидаттык жана докторлук диссертациялык кеңештин төрагасы болуп эмгектенип келет. Анан биз ошол сурап жүрүп Өзбекстанда илимде мындай бар. Биринчиси педагогический условия деп коет.
эгерде билим берүүдө педагогический условия деп коет, педагогикалык шарты да, ал үчүн барат мына отура турган жери, доскасы, момундайлардын баардыгы шартты түзүлүш керек. Мына ошол шарт педагогический условия. Азыр менин оюмча ошол аягына чейин жетти го деп ойлойм да. Мына процент менен айтат го, мына 90-95 ошонун деңгээлине жетти. Педагогический условия бул болсо ошол биздин руководствонун кимге эмне керек болсо баардыгы өзү менен эмесине турду. Педагогический условиянын баары түзүлдү. Педагогический условиядан кийин аны эми билим берүүнүн сапатын өтүш керек. Условия түзүлгөндөн кийин калганынын баардыгы кафедранын иши. Биздин университеттин аты барлык жерде өзгөчө белгилене баштады. Потому что бул университеттин миссиясы абдан жогоруда. Биздин университеттин аталышында педагогикалык деген ат болбогону менен анын мазмунун да билебиз ошон үчүн. Биз мугалим даярдап атабыз. Мектепке мугалим даярдап атабыз. Бул мындан мектепке мугалим даярдоодон өткөн миссия жок такыр. Карап көрсөңүздөр. Анткени себеби бизден мугалим болгондон мектепте балдарды окуткандан анан кийин жанагы медицина кызматкерлери, аграрный кызматкерлери, башкалардын баары анан кийин чыгат да. Мына эки чекиттен башкасынын баардыгы калган могу жерде 12 чекитке коюлган, 12 айга коюлган. Калган күндөрдүн баардыгы Шаршенал Алиев Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. Билим берүүгө кошкон зор салым үчүн министрлер кабинетинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери жана башка бир катар сыйлыктардын ээси.